Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Өмүрзак Мамаюсупов атактуу ноокаттын билимканасын негиздеген, түзгөн жана тарбиялап өстүргөн адам. Жакында 31 августта Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры болдуңуз, Рахмат, мен куттуктайм. Рахмат. Жакшы. Ушул билимкана кайдан оюңузга кантип келди, эмне болду, кантип баштадыңыз? Айтып берсеңиз. Бул жөнүндө кенен Facebook барактарыбызда бар. Мамаюсупов билимкана деген баракча бар, бирок бул табигый жол менен эле келген нерсе, бирок бул кичине мектепке окуй электен баштап. Бизге атам окуучулардан эрте кандидаттык коргогон окуучулар бар болчу. Мектепте иштейт атам, 45 жыл иштеген. Анан биз алар келгенде бул аспирант, бул кандидат кийин жакта деп эле үйгө келгенде айта беришчү. Анан биз кандай болот, биз аспирант деген эмне, ушуларды мектепке чейин угуп калдык. Кийин анан мектепти бүткөндө анан окууга тапшырыш керек болгондо биз окуу жайга Ошко эле тапшырганды билет экенбиз да. Ошого эле даярданыш керек экен. Москва, Новосибирск, Ленинградка баруунун жолун билбейт экенбиз дагы. Ага атайын кирүүчүлөр үчүн китептер бар экен да. Алар бизге келе элек маал экен да, орус тилинде. Аны атам айттым да, эмне үчүн бизге ошол китептерди ала албадык десем, келбеген, билген эмеспиз, ушундай деп калды. Анан мен ошол Москвадан, Новосибирсктен, Санкт-Петербургтан чыккан китептерди кийин студент болуп жыйнап Москвага которубузга аракет кылдык. Топология боюнча орун келди. Анан биз аны которгонду эмгөө өзү келип алып кетет деп документ жөнөтүп коем, барбай калып 3-курста. Көрсө өзүң барып эле кирип прикомандированный болуп окусаң болмок экен. Ошентип биз борбордук жогорку окуу жайларга кирүүнүн жолун билбегенден ушинтип недоуч деп коет орусча. Чала молдо Димбузардай чала илимпозго айланат экенбиз да. Анан ушуну кантип эйтет десем, атам айтты, ал үчүн атайын мектеп болуш керек. Ушу математикалык, химиялык, коомдук илимдерди бөлүнүп адистештирилген. Ошондой астаңар ошондо болот деп, анан ошол студент боло электен баштап ушул кантип ошентип атсак бизден кийинки муун ушу борбордук окуучуларга кыйналбай өтүп, кыйналбай окуйт деп. Бирин серин окуп калган студенттерди көрүп калчубуз да, кандай бактылуу адамдар барат деп. Көбүнчө Фрунзеге жакын жерден, Ош шаарына жакын жерден барып, айылдык мектепке барбайт. Биздин ой айылдын мектебини кантип ушу шаардыкындай кылабыз деген ой. Ошентип анан аскерге бардык, башка болду. Анан акыры аспирантурага стажировкага Новосибирск университетине туш келдик. Боташев Азиретпиляш деген Карачай улутундагы кыргыздын эң мекенчил инсандарын бири эле. Ошол киши эме айтты, силер борборго кетип ошол жактан келбегиле деп, анан кызыл диплом менен бүткөндөр тактагыла деди. Биз эми комсомол келбегиле дегени жактамайынча келбегиле. Доктор болмайынча келбегиле. Болбойт деди. Эмне экенин айтпайт бизге. Көзү билет экен да. Анан кийин ошонун сөзүн алып анан айтты, кызыл дипломду математиктердин тизмесине алып кел деди. Ошондон комитет комсомолдо жана айтып бердим, менен биз Кубаныч Эдинович башкалар болуп иштеп жүргөндө көп ойлор бар болчу да. Анан жалаң кызыл дипломдууларды тактадык дагы, тизмени бердик. Ошондо 15 кишини ал киши борбордукка жөнөттү. Ким Минскиге туш келди, ким Ригага туш келди, ким Москва, мен Новосибирскке туш келдим. Докторлук коргоо боюнча келбейсиңер, илим мектептерге киресиңер деди. Мен барып эле ошол физмат школанын кантип принцибин үйрөнөйүн деп комитет комсомолго кирип, анан эми аскерде партиянын мүчөсү болгондугум үчүн алар шыр эле комитет комсомолдун активный мүчөлүктөрүнө киргизишти. Анан факультетте дагы ошондой кылып коюшту, партийный органдар таасири жакшы болчу да. Ошентип мен 5 жыл Новосибирск физмат школанын иштөө принцибин үйрөндүм да, өзүм сабак бердим, олимпиадага даярдадык. Анан кантип алар балдар тандайт. Владивостоктон баштап Уралга чейин Новосибирск университетке карайт эле. Ошондо ар бир райондон биринчи орун алгандарды биз жыйнап келебиз. Анан мен 3 жыл, 2 жыл, 1 жыл Өзбекстандыкын, анан Казакстандыкын, 2 жыл Кыргызстандыкын тандадым. Бир эле орунга алып кетебиз да. Башка жерден ойлоп көрсөңүз 3000 адам келет летний школага.
Ошондо бизден бир эле бала, эки бала барышы мүмкүн, бул да кокустуктан болушу мүмкүн. Ошентип анан 3.000–3.500 миңди жайкы мектепте аябай Новосибирск физмат школанын жатаканасында окутушат. Анан 250–300 анан физмат школага алып калышат Новосибирскиде. Анан алып калгандан кийин алар биринчи курста эле илимий макала жаза баштайт. Үчүнчү курстан сиз да билесиз да, үчүнчү курста статьялар чыга баштайт. Анан 5-чи курсту бүтүп эле защитага кандидат коргогондор бар. Аспирантура кирип-кирбей эле коргошот. Анан дагы 2 жылдан кийин доктор, анан бир карасаңыз биздин комсомолдун экинчи секретары, ЦКда иштегендер, орус улутундагылар келип калат. Аны атам ошону мен кичинемде айткан. Силер баары бир ошо 22–23 жашына келгенге жетчү кийинки муун гана болушу мүмкүн деген. Анан ошону биз Фрунзеге ачабыз деп чуркап, ал айтты, Москва уруксат бербейт, көрсө андай жок экен. Жөн эле уруксат бербейт деп коет, Чочушат экен да, бул авантюристтер. Бир жагы ошондой да. Бизге ошондой көп сүйлөп аткарбай койсо керек да. Анан каяктык болсо эми оштук менен Ошка жардам беребиз. Барсак айдайлар айтты, ачабыз эртең кел деди. Эртеси келсек Москва уруксат бербейт экен. Кайсы райондон болосуң деди, Ноокаттамын деди. Анан Ноокатка барсам, аксакал киши экен, Забыр району, пенсияга чыгайын деген. 2 баланы республикада призовой орунга чыгарасың математикадан. Анан 1 класс ачкан уруксат берем деп 2 балабызды даярдачу система кылып, Новосибирскте физмат школанын заочный бар, китептер бар, бүт чемодан мени көтөрүп келгем да. Даяр, вооружен до зубов дегендейчи баягы. Автоматтарды көтөрүп алган пулемоттордой. Анан баягы мени даярдап, оңой эле 1-2 орунду алдык. Кыргызстанда. Анан убадасы боюнча мен жеңилдим, 1 класс аш деди. Анан ачканда мен Исак Бекбоевич деген академигибиз бар. Ошого киши келсем күлүп эми аябай аракетиң күчтүү. Эми чын болуп калсын, мен жардамчылар жөнөтөйүн, аспиранттарымды мен барбайм деди, колум бошобойт. Ошентип аспиранттарын кошуп берди. Мен чогуу жактаган илимпоздорду Оштон, Новосибирсктен, ар жерден аттарын жазып 15–20 кылып анан Забыр районуна кирип, ошол убакта райком 1-секретарь деген жоюлуп, төрага деген болуп калган. 89-жыл болчу. Анан ошентип 1 класс уруксат эмесин ачылышын кылды деп атпайбызбы? Анан ачылыш болгондо эле Забыр району кулагыма келип айтты, таза уят кылып атасың, ушунча кишиң келипти 20дай. Анан 1 класс ачсак уят болот. Канча класска ачалы деди. 4 класс дедим да. Ошентип анан өзүм айтып алып, өзүм анан партанын каяктан алсак деп шыбырап сүйлөп атам десем, 110дай мектеп бар, 2ден парта алсак 200 болот. Бул интернат болот бер, Новосибирск физмат школада жата турган кылабыз да дедим. Десем, 7–8 чабандардын балдарынын жатак мектептери бар деди. Ошонун 5тен кровать алсак мынанча болот деди. Ала бер деди да. Эми алар мени ишендире баштады да. Анан айлыгы кандай болот, 15% 20% кошобуз деди. Ошентип жаңы ачылышында эле шыбырашып туруп эле Москванын уруксаты жок, эч нерсе жок, бирок аксакал агайдын чечкиндүүлүгү менен ачылды. Атың эмне деп коесуң деди. Мен билимкана деп коем деди. Ой, андай болбойт деди. Бул сөз төл сөзгө айланабы, айланбайбы деди. Ой агай, устакана деген бар, дагы бир нерсекана деген деди бар деп уятчана көп нерсени айттым. Кызык экенсиң да деди. Анан көрө сен кыргызча десем, лицей, колледж деп атаба десем, сен ушинтип койдуң деди. Үйлөнүп кетет да эл деди. Ошону табакел кылып Ноокат математикалык билимканасы деген атты койдук. Ачылыш кылдык, 31-август күнү жанагы 20 киши куттукташты. 18 баланы өтүктү кийип алып жамгырларда жыйнадык. Ошентип бул 1 класс ачылды, кийинки жылы 2 жыл болду, 2 класс болду. 4-жылы 4 класс болуп, выпускниктер чыга баштады. 1-жылы эле 8 класска алганбыз. Райондук олимпиаданын бүт предметтен биринчини алып койушту, 18. Кийинки жылы областка барса боло турган болуп калды. 9-класс областка барат болчу. 18-тен биринчи орунду алды, бүт предмет боюнча. Баары таң калды. Анан 3-жылы эми республикага келдик. 18-тен келсе булар киргизбеди. Мындай 1 класстан болбойт, бир мектептен. Мындай баары биринчи орун болсо, физикадан да ушулар, химиядан да ушулар, баарын ушинтип, математика баары. Ошентип 18-тен мен болбой киргиздирдим, 18-тен биринчи, экинчи орунду алышты. Анан кийинки жылы окууга тапшырышты, 18-тен студент болду. Анан баягы билим берүүнүн концепциясын жазабыз деп жүрүнө баштадык.
Ошентип анан мага авалный залды беришти. 3 ай авалный залдан Кыргызстандан чыган окумуштуулар жыйна деди, жыйнадык. Ошолорду жаздык концепцияны. Анан 1 ай калганда Чыңгышев айтты. Мен 3 кызды сага кошуп коеюн, жардам берсин деп. Ой, болот, бизге мектепке тоскоолдук кылган 3 профессор деди. Ким десем, Карасаевдин кызы Карасаева деди, медицинанын доктору. Мука Элебаевдин кызы Мука Элебаева деди. Анан Жакып деген профессордун кызы Чынара Жакупова деди. Анан үчөө катышты, экөөгүн чыкпайт экен. Чынара Жакупова ал университеттерди оңдош керек, вуздар деди. Мен айттым, мектептен башташыбыз керек. Ал экөөбүз анан конфликт менен 1 ай кошулду, биз 3 ай концепция даяр болчу. Ошон 1 ай жаңжал менен баягы эме болду. Анан Чыңгышев айтып калды, сен эми концепциянын автору сенсиң. Азыр деле тирүү, ал киши башкача болот. Бирок сен мектептер боюнча айт, окуу жайлар боюнча Жакупов айтсын деди. Мага айырмасы жок дедим. Мага ушу мектеп реформа болуп, айылдык 1750 мектеп бар болчу ошондо. Ошо 1750 мектептин жок дегенде 1000 өзгөртүшүбүз керек десем, Жакупованын эмеси вуздарды өзгөртөбүз деди да. Ал ошентишти дагы, анан эртеси объявить этип кулактандырып салышты. Жакупованын варианты өттү, мындай ал 1 айда эле болгон келгенинечи. Анан ошентип ал кишини министр кылып, реформатор кылып коюшту дагы, мен орун басар болосуң дешти. Мага баары бир дедим. Анан Жакупов айтты, сен мен иштеше албайм деди. Сен Ошко ректор бол деди. Мага баары бир дедим. Бара берейин, бирок мен мектепти оңдошум керек. Ага дагы жөнү түшкөн жок. Анан мен иштебедим. Анан мен мугалимдер кезистиге Жакупованын эмелерин сындап жаздым мен. Мектептер калды, ректорлор алмашып атат. Бул болбойт, мындай Чапаевшина өтпөйт, мектептердин акыбалы чатак деп жазсам, ошол учурда түрк тилинен сөздөр кире баштаган бизге. Анан корреспонденттер Чынара ханым туура эмес сүйлөп атасың деген деп жазып койду. Ханым деген сөз өзбектерде бар эле. Сен туура эмес сүйлөп атасың Чынара ханым деп тема коюшту, резонансный. А мен айда ачык айткам, 6-7 айдан кийин түшөсүң дегем да. Анан чындап элем, жаңы карама-каршылыктар күчөп, өзү жакшы инсан бул, жакшы профессор. Системалуу, бул мектептер үчүн түзүлгөн концепция болчу. Мектептер ошентип калды дагы, жогорку окуу жайлардын ректорун алмаштырмай, деканын алмаштырбай болуп отуруп, мектеп жөнүнөн кийин башка бирөөлөрдүн, Бөрүбаевдин реформалары falan дегендей чыгып, анан мектеп ошо боюнча калып кетти да. А мен билимкана үчүн анан кой дедим, иштей берейин деп билимкананы мен кызмат мага керек эмес болчу. Бизге кызматты кантип алышты бир Россияда үйрөнгөнбүз. Алсак алып койгон кереги жок. Рыночный жолду билебиз. Акчаны дагы кооперативдер мен түзгөм, кооператив ошомала билим деген кооперативде. Билимкана деген ошондон келген. Билим коомунда лекция окушум мен Кыргызстанды кыдырып. Комитет комсомолдун активисти катары ошол. Анан билим дегенге мен кананы кошуп койдум да, билимкана деп. Ошентип бул тарыхы ушундай жөнөкөй. Анан жөнөкөй формалар менен окуучуларды окута баштадык. Кантип окуттуң деп айтышат да, мен бир да мугалим сырттан алып келбейм деген. Жергиликтүү мугалим болот деген. Жергиликтүү кароол жерге кантип деген. Новосибирскте ошондой Ломоносов ошентип баштаган, жөө келген Москвага, чарык менен келген. Анан Сибирде жазып койгон дедим. Российский могущество прирастать будет Сибирью деп жазып койгон. Туура. Бизде да ошондой болот дедим. Кыргызстандын кубаттуулугу айылдан келет деп айткам. Ушинтип чарык кийгендерди даярдайм, ошо барыш керек деген. Ошол мугалимдер чыгат деп. Баары күлдү. Анан мен кантип ушинтип жасайын, ал даяр, ал проблемасы жок деп. Жана сырттан окуучу физмат школаны 3 жыл окуткам да мен. Кыргызстанда 5000 киши окуган. Ал агылмаз акчага окутушубуз. Конвертке салып жөнөтүп, анан почталар иштебей калганда, анан билимкана деп муну мен бул системаны жандандырайын дедим да, почта иштебей калбады перестройканын аягында. 87-жылдар почталар иштебей калды. 88. Анан ошентип баягы почта да таасир берди. Анан ошо методологиясы даяр болуп калды. Мен 3 тапшырманы системалаштырып, ушу Новосибирскте методика деп койдум. Бирок ал Новосибирскте ушул метод деп айтпайт. Бирок мен аны синтездеп алганмын. Ушу Кыргызстанда ушундай 3-4 нерсени мен колдоном деп, аспирант болуп жүргөндө ошону кыялданчумун да.
Ayttım birinci menin nemem oyum mekteptin programmasına тийбейбиз. Ал эч таасири жок. Архимед маалынан, илгерки маалдан өзгөртпөсөң деле, муну өзгөртсө болот. Окуса болот. Новосибирск школа, Московский школаны көрүп жүрдүк да. Ал баланын өзүнөн билим берүү бар бизде, билим алуу деген категория жок дедим мен. Бул педагогикада жаңы категория күчүнө кириш керек. Билим алуу деген баланын иши, ата-эненин ишине кошумча колдоосу керек, коомчулуктун колдоосу керек. Бул билим берем деп министрлик анын мойнунан бураса да билим албайт дейт. Ушул категорияны ушул жылга чейин мен киргизе албай жүрөм. Ушуга чейин аны өнүкпөй, ошон үчүн бул мектептерде билим беребиз. Бербеш албайт. Алыш керек да. 61'de алат. Күчү менен дагы ошондой 5-6 мектеп бар. Анан Нокат билимканасында билим алат алар. Билим бербейт, билим алат. Берип дагы алып дагы болсо. Аны кантесин деди. Мен айттым, мына Россиядан алып келген китептерим дедим. Новосибирсктен көтөрүп келген китептерим. Ушул мына билимканада турат. Күндө мага ушунан 10дон эсепти программадан сырткары окуучуларым иштеш керек дедим. 365 күндө 3650 эсеп, 4 жылда 14440 эсеп ушундай. Ушуну бирден мага тапшырышат дедим. Ооруп калам, майрам, базар күн, каникул деген болбойт дедим. Календардык, себеби Новосибирскиде дагы календардык окууда. Антип алып 3 ай элди эс алып атканда жайкы мектепте окуйт. Анан кышкы мектепте окуйт. Балдар анан окуйт да, мен анан корко баштадым. Балдарым менин кантет, ооруп калса кантет деп. Балдар бекинип алып түндө бизде электр жок болчу айылыбызда. Чырак менен, батарея менен окуйт. Шуларды өчүтөм, кароолго айтам, муну уктаткыла онду. Мен ойлойм бул мээси айнып калса кантем деп. Көрсө окуудан эч ким мээси эч нерсе болбойт экен. Алар баягы илимди сорот экен да, мээси таза экен. Ошентип 18 балам жөн эле китептерди шимирип, мен айткам да 10дон эсепти көчүрүп койсоңор да болот деген. Быйыл 35 жыл болду. Бир дагы бала, бир дагы эсепти көчүргөн жок. Жаңы эсепти алып, жаңы Россиядан келген китеп, кийин Америка, Түркиядан келген китептерди издеп алып келип коем. Ошентип отуруп, орусча китептерди чукуп отуруп, орус тилин үйрөнүп калышты. Анан мен айттым, эми мына Европа башка стандартта англис тили. Деп англисче китептерди түртө баштадык. Ошентип баягы мен 10дон эсеп иште дегенге англис тилин мугалимине айттым. 5тен англис тил сөз жаттат дедим. Орус тилге сен 5тен орусча сөз жаттат. Грамматикасын анан ойлоп көрөбүз дедим. Биринчи сөз байлыгын түзөлү. Математикада мен аны аябай жакшы билем. Мектеп программасы Новосибирсктин деңгээлинде мектеп программа бул Европада да жок, ушу күндө да жок да. Себеби вундеркиндтер окуган мектептерди, Московский школа, Новосибирск школалар, эми Владивостокто деле бар, Уралда деле бар. Бирок өзгөчөсү үчөө: Ленинград, Москва, Новосибирск. Булар студент болуп жүрүлү доктор да. Ошондой. Мен ошондойду тарбиялайм дегем да. Анан бул биринчи тапшырмам ушинтип оңой. Түшүнүктүү дедим. Бул эч кандай саясаты жок. Окуу программасы кандай болсо окуй берсин мектеп, өкмөт. Окутсун, билим бере берсин. Бирок мен жаңы 10дон эсеп менен өзгөртөм буларды дедим. Анан экинчи тапшырмам бар дедим. Бул мындан да жеңил дедим. Доскага күндө сабактан кийин эртең сабактын темасын жазып коесуңар дедим мугалимдерге. Сизден ушул эле керек дедим. Балдарды айтам, сиз эртеңки сабакка бүгүн даярданып келесиңер үйгө барып. Ошентип булар үйгө барып, агай айтты да, мен айтып атпайм, мен жүрүп атпайм күндө айлап. Эртеңки сабакка даяр келишет, анан эжеки агайлар кээде уят болуп калышат да, даярданбай келет да. Анан ошентип жүргөн мугалимдер өзүнүн үстүнөн иштей баштап, күчү жетпегенде качып кетти. Күч жеткен мугалимдер калды дагы. Эртеңки сабакты окуучуга даярдап берем деп отуруп, азыр мындай кээ бир академиялык билими бар илимпоздор китеп жазгандай эмес, мына орто зерттегендер бар да азыр. Ошол боюнча биология, физика, химия боюнча чыккан китептер. Анын бир профессорлор жаза албайт. Ошол мектептен жазды. Ошону окугандар орто зерттеден биринчи орунду алат. Бизде анан салтка айланды. Ушул 35 жылдын ичинде 1428 бала бүттү.
Ошонун başında bizde altın medal деген бар болчу. Жаңы эгемендүүлүк алган жылдары. Ошол жылдары 32 алтын медаль болду. Баягы экөөсү менен 34 болду. Анан алын жабышты дагы кызыл аттестат деген чыкты. Анан 124 кызыл аттестат алды. Анан кийин алтын тамга деген чыкты. Анан 54 алды. Анан алтын сертификат деген чыкты. Анан экөөнү алды. Анан президенттин мактоо баракчасы. Анан ошентип бизде 210 şu күндө 1928'den 210 артыкчылык неме. Анан бизде негизинен кем балдардын балдары окуйт да. Сырттан келген, республикадан кайсы жерден келсе тапшыра берет. Бул мамлекеттик бекер. Бюджетти акча төлөбөйт. Жанагы аксакалыбыз бөлүп берген бюджетти кийин мамлекетибиз эгемендүүлүк алганда да тийишпеди. Колдоп койду. Ошентип şu күнгө чейин келатат. Эми быйыл андаймын да мен ошон үчүн мен мамлекеттик кызматтарга иштеген себеби ушул. Ушуну коруйм деп депутатка эл коюп шайлап койду, мейли дедим. Анан кийин мамлекеттик иште да көп жыл жүрдүм. Ушу билимканада бирөө тийбесе экен деп. Бирок Кудайга шүгүр тийген жок. Анан 3-үнчү тапшырмам бар дедим. Бул 2-нчи тапшырмам мугалимдерди даярдоо тапшырды. Өтө жакшы иштиктүү болду. Мугалимдерди айттым эч кимге алмаштырбайбыз деп. 3-үнчүсү мындан да жеңил. Бул баягы эме Тимур Жананын командасы деген билесиз да. Гайдайдын китебин. Ошондой дедим. Бу жерде мына жарым окуучу сырттан келгендер, жарым окуучу биздин айылдан. Биздин айылдан илимдин кандидатта чыкпаган асфальты жок айыл болчу. Медаль деген тек түшүнгөн эмес. Мен биринчи аспирант, биринчи жактаган адаммын ошол айылдан. Анан азыркы күндө ошол 210дун жарымы ошол айылдан. Эми кандидаттардын саны эсеп жок. Докторлордун саны медицина боюнча, педагогика боюнча деп эле тил боюнча, математика баарынан кетет. Анан ол үчүн Тимур дегенди мен коштум. Силер коомдук ишмер болосуңар. Ишкер болосуңар. Силер элди унутпашыңар, эл кандай жашайт. Ошон үчүн мына айылдын кедей кембагал үйүн бөлүп аласыңар дедим. Айына бир жолу барып, кир коосун жубасыңар, эшигин шыпырасыңар, полун тазалайсыңар, өзүнөн жийиркенбей ушуну карайсыңар дедим. Нан жок болсо нанды дооначылык кылып бергенди үйрөнөсүңөр дедим. Ушинтип анан 3 тапшырма жөнөкөй. Эми калганы көп. Анан англис тил мугалимге айттым. Сен күндө 5 тен англис тил сөз жаттат, орусча бая айтпадым беле. Ошентип англис тилин дагы бүгүнкү күндө 3 тилдүү. Англисте даана сүйлөгөн окуучуларыбыз бар. Орусча даана шаардарда сөйлөгөн окуучуларыбыз бар. Эжеке агайларыбыз айылдык эле жоолук салынышат. Бирок баягы кыргыздын жоолугу да мындай башка формада. Диний эмес. Диний эмес, мындай бизде ошондой бар бу айылда. Ошентип аны көп ойлойт да бул ноокат билимканасына барсаң чакчаңдаган ага эжекелер жок. Жөнөкөй. Бир гана айырмасы бар 61ден. 61де мындай тандап алышка мүмкүнчүлүк чоң. Айдайсаң болот, жаңгысыга кезек турат. Алат, якирдик ошондой. Биздики тескерисинче. Биз жалынып, жалбарып, жакшы окуган балдар жыйнаганбыз. Биз буларга жалынабыз кетпе деп. Биз бу жерде кет, сен начарсың дейт да, балдарыбыз окуйт го 61де. Мындай аябай катуу кармайт да. Бизде билимканада балабыздай кылып карайбыз. Мугалимдерибиз ошо балдардын экинчи энеси атасы. Өзүнүн баласыга бербеген нандын жарымын ошолорго берет. Мен ушу Бишкекте жүрүп тууган уругум олимпиадага келгендерди багып ушинтет. Досторум деле эми кийин ишкерлер пайда болду. Эми бул 35 жылдын ичинде жакшы окуучуларыбыз чыкты. Азыр ноокаттын больницасына кирсеңиз, мен айтпайын, эми 10-15% врач билимкананы бүткөндөр. Энергетика системасына келсеңиз, сөзсүз жетекчиси же бирөөсү билимкананы бүткөн. Рай администрацияга келсеңиз, эч болгондо баягы администрациянын руководитель администрация деген болот го. Аппарат башчысы деген. Жок дегенде ошол билимкананы бүткөн. Салыкчыларга барсаңыз, салыкчынын жарымынан көбү финансист эмелер, бизнесмендердин жарымынан көбү билимкананы бүткөндөр. Булар эми билимкананын мугалимдерин төбөсүнө көтөрүшөт. Окуучулардын төбөсүнө көтөрөт. Кимиси стипендия берет, кимиси мисалы үчүн Америкада жүрөт, Японияда жүргөндөр бар. Bir сварщиктин 6 баласын 5-6 медаль менен бүткөн. Анын баары таң калчу. Кантип
жөнөкөй адамдын балдары ушундай. Бул бюджетке 99% бюджетке өтөт. Бирок 10% бюджетке барбайт. Себеби ЮРФК бюджет жок, менеджментке жок, дагы бир экөөсүгө жок. Айма ошондуктан 10-15%тен бөлүнгөн. Техникалык багытка биз математиканы билгендерди алабыз, жакшыраак билгенди. Бирок азыркы күндө бардык предметтен тестке алынат. Тестке мен албайм, катышпайм. Анан мугалимдер да катышпайт. Башка Оштон, Бишкектен киши жиберебиз, аспиранттарыбыз жиберсе элек башында. Нейтралдуу алат, анан тууган урукка өтпөйт. Анан нараазычылыкта болот деме. Мен аны эжек агайларга айткам. Балдарды даярдаганды билесиңер. Бөлөңөрдү, бажаңарды, жээниңерди, балаңарды окутуп берем десеңер, 1-класстан 7-класска чейин даярдап койгула, өздөрү өтөт. Кадимкилер башкалар сыяктуу. Конкурска бирдей катышсын. Укук бирдей болуш керек. 61-де ошондой, номер 5-те ошондой деп мен көп нерсени айтчумун. Анан балдарга айтканда мен айтат элем. Айнанайын балдарым, кыздарым, мен Нью-Йоркко барсам, Нью-Йоркто ордуңар бош турат. Вашингтонго барсам, ордуңар бош турат. Токиодо бош турат. Дүйнөнүн кыдырган адаммын да, мен ар түрдүү долбоор менен иштейм, жүрөбүз, активдүүбүз да. Москвада бош турат. Ушул орунда ээлешиңер керек деп мен тизелечимин окуучуларга. Жалдырап көзүмөн жаш чыгып кетчү. Мугалимдерге да ошентет элем. Ошо Кудайга шүгүр бүгүн Америкага барсаңыз сөз окуучуңуз бар. Японияга барсам бар. Түркияга барсак бар, Малайзияга барсак да бар. Бирөө доктор, пейж доктор болуп 20-га жакын доктор, анан профессор, кандидат дегендер чыкты. Анан эми ишкерлер, ишмерлер ушинтип баягы айылдык бир мектеп модель катары Москва уруксат бербей койгону пайда болгон экен Каучкада, Кашада. Биздин айылда мына азыр Кыргызстанда 2360 мектеп болсо 2000 айылдык. Ошого модель даяр. Биз ошондой 40 ташабыз экенбиз да 40 районго. Ошонун бир 10-15-ини ачлык билесе кылып. Бирок эми иштеп кетти, иштебеди. Экинчисин балыкчыга ачканбыз. Адилет билимканасы деп. Үчүнчүсүнү Кеминге ачканбыз, Шабдан билимканасы деп. Төртүнчүсүн Токтогулга ачканбыз, Кетмен төбө билимканалары деп. Бул мамлекеттик болчу баары. Анан Кара сууда Жоош деген ачылды. Анан өзбек мектеп, өзбек класстар ачыла баштады. Анча-мынчасы иштеп кетти да, көпчүлүк иштебеди. Анан өзгөндө Караханит деген атты коюп мен символический баягы суу сактагычтын астында калган айылга ачтыргам. Мен курсташым болчу. Өзүм да бир 2 өтө калыптыр. Ошондой. Сиз баягы өзгөчө дедиңиз, мен узунураак түшүндүрдүм. Ушинтип абдан жакшы. Жолу ушундай. Анан мындай техникалык жагы, мунун сөздөрдүн прагматикалык жагы, Мамай Юсуп билимкана деген Facebook'та баракча бар. Өтө кенен көрсөтүлгөн. Айда сабактарыбыз бар, тезистерибиз бар. Мен ар бир сүйлөгөн сөзүмдү жазышат. Окуучулардын ойлору бар. Кыскасы, ушу 2000 мектеп баары билимканада болуп жасашуу механизм турат. Мен математик болгон үчүн мен механизмди кошо жасаган адаммын. Ошондуктан акыркы 10-15 жыл рекламабыз аз болгон үчүн кичине бул муун унутуп калды. Бирок бүгүн бийлик органдарына ыраазычылык билгизебиз. Бизди эстеп, ушу сыйларын берип, рахматын айтып атат. Мага башка эч нерсенин кереги жок. Бул сыйлык, сыймык элдики, билимкананыкы. Эртең ошо билимканага кетип барсам, ушул сөздөрдү кайталап бир сыра сүйлөйбүз. Ата-энелерге сиздердин саламдарды айтабыз. Эл журттукун бул Бишкекте айтышып атат. Азыркы айрыкча мына чыгармачыл чөйрөгө ыраазычылык билгизем. Интервьюларды байма-бай алып беришип атат. Ала Тоо 24-тө деле, эл-терде деле, менчик телевидениеде тандаган жок. Ушундай керектүү учурда биригип эле бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган Кыргыздын ынтымакчылыгы менин бул билим берүүнү кантип Ломоносовдай болуп түзчү системаны бүгүн элибиз колдойт го деген ойдо. Кечээ ошо жаңы резиденцияда ушул сөз болду. Ошол жерде дагы ушул сөздөр айтылды. Кээ бир нерселер интервьюларда айтылып атат. Мен сизге да ыраазычылык билгизем. Сиз эч суроо берди, өзүм сүйлөп койдум. Бул үчүн кечирим сурайм. Рахмат сизге. Убактыбыз айыктап калды. Дагы өссүн. Жанагы балдарга билим берген менен кошо алар билим алсын деген нерсе абдан жакшы экен. Рахмат сизге. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры болуп калды Өмүрзак Мамай Юсупов. Бир кезде мындан 35 жыл мурда Баткен Ноокат билимканасынын
түзгөн адам. Ош обласына карайт. Ош облусуна караган. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Саламат калыңыздар.